Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Сыймык Жапыкеев, Садырованы чыгаралы, Акаев, Бакиев, Атамбаевтердин баарына эле амнистия кылыңызчы, урматтуу президент. Вице-спикер Касымалиева жана депутат Дүйшелиев үй карантинге түштү. Атамбаевдин жана КСДПнын түйүнө жеткен Фариттин так өзү болгон. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып, видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал ырчы Нурлан Насип Инстаграм баракчасына чет өлкөдөн көзүнө операция жасатканын жазып чыкты. Измирге эмнеге келдиңиз деп менден сурап жатышат. Мен бул жака көзүмдүн көрүүсү начарлап кеткендиктен көрсөткөндү келдим. Операция ийгиликтүү аякта 1 саатка созулду. Измирге болгон сапарыбыз карды. Эми клиниканын Стамбулдагы чоң офисине барып көрүнөбүз. Мага тынчсызданып жаткан күйөрмандарга, тааныштарга, досторго ыраазычылык. Ден соолуңуздар бекем болсун дейт ырчы Нурлан Насип. Булак Назарnews.kg. Акыркы күндөрү Бишкекте сомго карата доллардагы бир аз көтөрүлүп, рубль арзандап кетти. Алтын куймаларына болгон баа сезирлери кылдыйлап, күйүү маймурдагы баасы менен сатылууда. Борбор каладагы акча алмаштыруу жайларында долларды 13 тыйынга кымбатыраак 72,76 сом ала башташты. Ал эми сатуу 72,92 сомдон 73 сомго чыкты. Муну менен катар евронун наркы төмөндөдү. Сатып алуу 80 сом 73 тыйын болсо, сатуу 82 сом 27 сом түздү. Рубльдин баасы түшүп 1 сомго жетпей 90 тыйын. Ал эми Россияда доллар 75 рубльга бааланууда. Эске салсак, 2015-жылдан тарта Улуттук банк алтын куймаларын сатыкка чыгара баштаган. Бул кыргызстандыктардын топтогон акчасын алтынга салууга көмөктөшүү максатына жасалган болчу. Алар ар башка граммдагы 6 уютмадан турат. Салмагы 1ден тарта 100 граммга чейин. Уютма сатуу башталгандан бери 220 килограмм алтын соодаланган. Мамлекеттин башкы банкы алтын уютмаларын элге сатпастан аны сатып да алат. Бааны Лондондогу баалуу металлдар ассоциациясынын кечки маалыматына карата күн сайын коюп турат. Мурдакы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кызы Айперини турмушка узатат. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары маалымдайт. Бизге белгилүү болгондой, Өмүрбек Бабанов Чүйдүн мурдакы губернатору Азамат Кангелдиев менен кудалашат. Азамат Кангелдиев 2010-2011 жылдары Ата журт партиясынын жогорку кеңештин дагы депутаты болгон. Бажы жана эсептөө палатасында иштеген. 2 баласы бар. Айпери Бабанова Лондон Каз Бизнес Скул окуу жайында окуйт. Анын Facebook тармагындагы баракчасына Кангелдиев фамилиясынан Санжар аттуу жигит менен достукта. Санжар Кангелдиев менен Айпери бири-биринин акыркы сүрөттөрүн жактырган. Санжар Кангелдиевдин Facebook тармагындагы досторунун көпчүлүгү Лондондо жашап, LC жогорку окуу жайында билим аларын белгилешкен. Шайлоочулардын 2% добушун алган саясий партиялар шайлоо күрөөнүн эсебинен каржыланганы жатат. Мыйзамга ылайык шайлоого катышуу үчүн партиялар 5 миллион сомдон турган шайлоо күрөөсүн беришет. Шайлоочулардын 5% добушун алган партияларга күрөө кайтарылат. Ал эми жогорудагы чектен өтпөй, калгандарын күрөөсү бюджетке которулат. Мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымында, дал ушул акчанын эсебинен шайлоочулардын 2% добушун алган саясий партиялар каржыланмакчы. Бул мыйзам долбоору комитеттен колдоо тап, палатага сунушталганы жатат. Мындан улам super.kg порталы саясий партиялардын мамлекеттик казынадан каржылай турган мыйзам долбоору комитеттен колдоо тап, палатага сунушталганы жатат. Саясий партиялар бюджеттин эсебинен каржыланышы турабы деген совол салды. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов эл бул мыйзам долбооруна каршы боло турганын айтты. Саясий партиялардын мамлекет тарабынан каржыланышы туура эмес болуп калат. Каршы боло турган себептер көп. Каршы маселеси тартыш, саясий партиялар ага даяр эмес. Негизгиси эл өтө каршы болот. Эл менен эсептешпеген бул туура эмес деп эсептейм, дейт Сулайманов. Таластагы чоң капка көзөмөл өткөрмө бекетинен 1 миллион 400 миң сомдук медициналык бет капты ташып бараткан жаран кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка таянсак, чек ара бекетинен 33 жаштагы кыргызстандыктын башкаруусундагы Volvo FM12 үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа токтотулган. Унааны текшерүүгө алганда курак жемиштер салынган мüşөктүн астында катылган 95.600 дана бет кап табылган. Кармалган мыйзамсыз жүктүн болжолдуу базар баасы 1 миллион 400 миң сомду түзгөн. Топтолгон материалдар мыйзамга ылайык каттоого алынып, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилген. Эске сала кетсек, февраль айынын башында медициналык каражаттарды өлкөдөн чыгарууга тыюу салынган. Булак Назарnews.kg.
13 март күнү Германиядан иш сапарын кайтып келген жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева, депутат Абдубек Бишалиев жана парламенттин 7 кызматкери 14 күнгө үй карантинге түштү. Касмалиеванын айтымында алардан коронавируска анализ алынган. Жыйынтыгы бүгүн түштөн кийин чыгат. Үйдөн чыкканга болбойт, дарыгерлер келип турат, үйдөн иштейм деди ал. Германия Кыргызстандын республикалык штабы эпидемиологиялык абалына жараша бөлүштүргөн 1 категориядагы өлкөлөрдүн ичине кирет. 1 категорияда Германиядан тышкары Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция жана Испания кирет. Бул өлкөлөргө катталган кыргызстандык жарандар 14 күнгө карантинге алынат. Илдет күч алган өлкөлөрдө болгон жашырган адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми ал өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. Кыргызстан коронавируска байланыштуу вирус катталган өлкөлөрдү 3 категорияга бөлгөн. Экинчи категория АКШ, Жапония, Швеция, Швейцария, Британия, Бельгия жана Нидерланды мамлекеттеринен келгендер кирет. Булардын баары 2 жума үй карантинге алынат. Карантин шарттарын бузуп, эл көп чогулган жерлерге барган жарандар мыйзамдуу жоопко тартылат. Үйүндө карантинде болууга мүмкүнчүлүгү жок чет элдик жарандар өлкөгө атайын мекеме аралык комиссиянын чечимине жараша киргизилет жана тийиштүү жерге 14 күндүк обсервацияга жаткырылат. 3 категорияга дээрлик оору аныкталбаган мамлекеттерден келгендер киргизилет. Алар милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өтөт. Алардын 2 жума аралыгында өлкө ичинде ары бери каттоосуна чектөө коюлат. Обсервациядан элчиликтердин жана эл аралык уюмдардын кызматкерлери, чет өлкөлүк расмий делегациялардын мүчөлөрү саламаттыгына жараша бошотулат. Коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штаб 12 марттагы жыйындын чечими менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге коронавирус боюнча кырдаал жөнгө салынгыча башка өлкөлөргө иш сапарларына барууну токтотуп турууну сунуш кылды. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, Кыргызстанда илдетке чалдыккандар катталган жок. Бардык чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Коронавирустун жайылышына жол бербөө максатына киргизилген чектөө байланыштуу ата мекендик экономика жоготууга учурайт. Бирок биз үчүн калктын ден соолугу маанилүү. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирус инфекциясынын тийгизген таасиринин кесепеттерин азайтууга багытталган 2 республикалык штабтын ишин талкуулаган кеңешмеде билдирди. Биз коронавирус инфекциясынын Кыргыз Республикасынын аймагына киришине жана жайылышына жол бербөө боюнча зарыл чараларды кабыл алдык. 2 республикалык штаб түзүлдү. Коронавирус инфекциясынын экономикага тийгизген таасирин кесепеттерин азайтууга багытталган чараларды жүзүгө ашыруу боюнча жана инфекциянын өлкө аймагына киришин алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча өлкөнүн көзөмөл өткөрүү жайларында текшерүү күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Эпидемиологиялык жагдайды жагымсыз болгон өлкөлөрдөн келген бардык жарандар 14 күндүк карантинге жаткырылууда. Бул бардык өлкөлөрдө кабыл алынган атайын чара, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчы түзүлгөн кардалда байланыштуу бизнести өнүктүрүүгө көңүл буруу зарылдыгын баса белгиледи. Кытай эл республикасы негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири болуп саналат. Анын жалпы товар жүгүртүүдөгү үлүшү 26,4% түзөт. 2019 жылга карата импорттун жалпы көлөмүндөгү үлүшү 35,4% түзгөн. Негизинен бул өндүрүш үчүн сырьёлук база. Азыр сырьёнун запасы бар, бирок ташуучулар качан жана кандай жол менен калыбына келери белгисиз. Мында биздин кемчиликтерди аныктоого гана эмес, өз өндүрүшүбүздү башынан баштоого аракет кылуу мүмкүндүгү пайда болду, деп премьер-министр калкка кайрылды. Өкмөт өз элин коргоо үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Жарандар бул чараларга жана убактылуу ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылуу зарыл. Коронавирустан сактануу боюнча мамлекеттик саясатты колдоо кажет. Премьер-министр Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын, министрликтеринин жана ведомстволордун кызматкерлеринин инфекцияны жуктуруу тобокелдиги бар чет өлкөлөргө болуучу бардык иш сапарларды токтотууну тапшырды. Чет мамлекеттерге сапарлар мамлекеттин маанилүү иш-чаралары боюнча гана жана эпидемиологиялык кырдаал дурус өлкөлөргө гана жасалууга тийиш, деди. Жаман иш болду. Көлдүктөр экинчи жолу уят болдук. Биринчиси Урмат Барыктабасов менен да уят болгон болсо, азыр экинчисинде Садыр Жапаров менен. Уят болбойт элек, могу провокаторлор баш бербейт турбайбы, көрдүңөрбү? Аягында 10 киши чыгып эле кеттик деп эле алып кетип калышты. Аларды эч ким тааныбайт, деп билдирди бүгүн 7 мартта экс-прокурор Сыймык Жапыкеев. Биз могу чоң казаттын балдары машбарага кеңешүүгө олтуруп чыкпайбыз деп атканбыз. Анан чыккыла дедиңер, макул чыгалы десек, Садыр Жапаров өзү түрмөдөн чыкпай
шайлай койгула деди. Бул кандай деп калдык. Канат Хасанов Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Байкеден сураса, ооба, чын эле Садыр өзү жазды, өзүңөр билгиле деди. Көп балдар чыкпай калышты. Баш ийбегендер, көлдөн чыгып алгандар келебиз дешти. Мен деле силерге окшогон эле жаранмын. Депутатыңар эмесмин. Тим эле мага мандат берип койгонсуз укмуш сөктүңөр го мени. Депутатыңар да эле сөктүңөр го мени. Садырова чыкпа десе чыкпай койдук. Туура кылыптырбыз. Эмне бизди да камап салса, Жапакеевке боштондук деп эч кимиңер чыкпайсыңар. Каныбек Осмоналиевке убал болду. Ал бийликти басып алалы деп чыккан эмес. Садыр Жапаров таркагыла деп жатты, эч ким укпады. Кана силер шайлап койгон бир депутат митингге чыктыбы? Мени коркок дейсиңер. Арменияда Пашинян чыкканда аны ээрчип 50 000 адам чыккан. Бирөөсү провокация кылган эмес. А биз кыргыздар ушундай эл экенбиз. Өзүбүздү өзүбүз провокация кылып шорлотот экенбиз. Ошол митингге бүт карапайым чор таман адамдар барган. Алардын бийликти алалы деген ою жок болчу. Ошондуктан урматтуу президент, ген прокурор, ички иштер министрлиги, УКМК азыр жалпы кыргызга амнистия кылбайлыбы? Садырованы чыгаралы. Акаев, Бакиев, Атамбаев баарын эле амнистия кылыңызчы, урматтуу президент. Ошондо жакшы болосуңар. Силердин жан жөкөрлөр жалпы амнистияны каалабай жатышат. Акаевди, Бакиевди кууп кетирдик. Атамбаевди түрмөгө отургуздук. Отунбаеваны мен президент болгон деп эсептебеймин. Конституцияны 2010-жылы Ошто согуш болуп жатканда Бишкектен эле добуш билдирип кабыл алып коюшкан. Эч ким референдумга барган эмес ошол күнү, деди Сыймык Жапакеев. Кайран Фарид Ниязов тиги жакта да жөн жатпай, жатып өлгүчү аты өл болуу ар кандай карылуулардын сериясын бериндеп бүткөн КСДП аркылуу жиберип коюп жатат. Анысын окуп атабыз. Эми менин таң калганым кече жакында эле болуп өткөн Кой Таш окуясын эң эле ыплас, эң эле уятсыз чайкоолчулук деп баалап, элдин башын айландырган билдирүүсүн жазып, баягы жөө жомогун улантыптыр. Элдин башын айлантып эки анчы ойдо калтырууга маш болуп калган жаңы окуяны бир сыйра эске салып, калпты чыңдай болбогонду болгондой кылып койгулаштырган. Бекерен Атамбаев башка идеологу болуп жүргөн эмес экен да. А кишинин башында ушинтип сабаттуу, акылдуу көрүнгөн сөздөр менен айландырганына жанына жүргөндөрүн баары айтып жүрөт. Бир капталынан жиреп жүргөн шопуру экөөлөп Алмазбек Атамбаев менен кургурду туура эмес жол менен бастырып, анга түртүшкөнү жалган эмес да. Башкача айтканда, элдин үнү ак үйгө жеткени менен Алмазбек Атамбаевка жетпегенине мына дал ушул эки идеолог сүрөйгүнөлүү. Муну темири кызуусунда чаба албаган парламенттин депутаттары ошол эле Момбеков менен Строковалар айтып жүрүшпөйбү ал жерде. Бул сөздү жада калса Атамбаевдин бетине да айтышкан. Жогорку кеңештин депутаты деген бийик наам менен Ашанын эң жакындары деп саналган абройлуу менен булар кире албай калганын ойлоп көрүңүз. Демек бул эки эргул Ашанын молгон баскан турганын ой туюмун шайтандай эле ээлеп алган турам. Фарид акыры билдирүүсүндө факт ушундай бир өжөр оокат деп келип, УКМКнын жетекчиси Орозбек Опунбаевди опуздалап, чындыкка дал келбеген, бирок адатынча элдин башына айланткан жагдайларды тизмектеген экен. Урматтуу Фарид мырза, өз башыңдагы төөнү көрбөй бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деген фактыдан да жогору турган накыл кеп бар. Ашаны бүгүнкүдөй абалга алып келип кептеген дал өзүң эмессиңби? Дал ушул сен долбооруңда Алмазбек Атамбаевдин учурундагы жөнү жок камоолор болбойт эле. Да ушул сен болбогонуңда парламенттин деңгээли мынча түшпөйт эле. Анткени Ашага элге болуп жаткан жагдайларды бетке айтууга келген депутаттарды ар нерселерди айтып, шылтоолобой киргизгениңе элдин үнү президентке жетет болчу. Дал ушул сен болбогонуңда Вечерний Бишкек баштаган гезиттерден басым болбойт эле. Себеби өзүңдү укмуш идеолог сезип жатып, гезиттердеги ачуу чындыктарга теригип, алардан өч алууну жолуңа түштүң. Мындай фактыларды санай берсе чыга берет, урматтуу идеолог мырза. Кыскасы, дал ушул сендей адамдар падышаларга чап кеңедей жабышып, жеке кызыкчылыктары менен мамлекеттин кызыкчылыктарын ботко кылып аралаштыргандан улам өлкөбүз оңуло албай кетет. Булак де факто.